Гүлистан айылындагы Чилисай дарыясынын жээгинде жашаган Макбуба Имаралиеванын 9 бөлмөлүү үйүн сел алып кеткен. Мындан улам үйү авариялык абалга кептелди. Мындан тышкары сел анын 10 коюн агызып, бал челектерин да зыянга учуратты. Saat 4:30'lar atrofida o'tirganimizda shu soydan suv chiqib, mana podvalımızdan chiqdi. Mayaqda 7 xona uylarimiz mashq holatga keldi. Mayaqda 2 xona uyimiz bor. O'shalar bari suvda nimasida qoldi. Ichidagi narsalarimiz hammasi yaroqsiz holatga kelib, ko'pini tashlab yubordik. Учурда тиешелүү кызматтар мында иш алып барып, зыяндын чыгымын аныкташууда. Кырсык катталган күнү ушул айылда 10 үйдү сел каптаган. Алардын экөө жараксыз абалда. Чилисай көпүрөсүндө агызып 2 күн каттам жабылган. Убактылуу көпүрөнү ачышып, жаңы көпүрөнүн курулушу учурда кызуу жүрүүдө. 28 күнү түштөн кийин саат 4 чамасында сел түшүп, дарактар агып келип, көпүрөнү туруп калып, Айлампа жолдун көпүрөсүнө туруп калып, көпүрөбүздүн 90%-ини суу алып кетип, кайра калыбына келтирдик. Азыр июлдун 1 күнү түнү саат 10-до Айлампа жолго проезд бердик. Азыр машиналар бардыгы каттам жакшы өтүп атат. Анан бул курулуш боюнча иштерибиз жүрүп жатат. Ноябрга Кудай кааласа жаңы көпүрөнү бүтүрөбүз. Кулатов аймагында болсо таза суу токтоп, электр энергиясы үзгүлтүүгө учураган. Мында тиешелүү кызматтар иш алып барышууда. Калкка суу берүүнү камсыз кылуу үчүн Апшырата шаркыратмасында кызматкерлер иштешүүдө. Ошондой эле ушул аймактагы жайлоодо 200гө жакын автоунаа калып кеткен. Айылга чейинки 3 чакырымдан ашуун жолду суу каптаган. Бул жерде ошо селдин кетип жүргөндүктөн жол жабылып калып, 150дөн ашык машина ушул жакта азыр калып кеткен турат. Эми биз ушуларды чыгарып кетиш үчүн жол жасап келатабыз. Жолдун мына 1 километрден ашыгыны 3 суткада жасап койдук. Дагы 5 суткага калып, 5 сутканын ичинде жолду толук бүтүрөм деп убада берип атам. Ноокат районундагы селдин кесепеттерин жоюу иштери бардык аймактарда жүрүүдө. Сел болгон күндөн бери 5 күндөн бери ушул жерде иштеп атабыз. Биринчи күндөрү биз эвакуация менен иштедик. Куткаруучулар жабыркаган элдерди эвакуация кылып, туруктуу жерден алып чыкканбыз. Ошол эле күнү эртеси күндөн баштап биз издөө иштерине катыштык. Бул жерде ошол жанагы агып кеткен 10 кишинин денесин табуу үчүн акыркы табылганга чейин издөө иштерин уюштурдук. Издөө иштери бүткөндөн кийин бүгүн 3 күндөн бери тазалоо иштерин уюштуруп атабыз. Таза суусу жок калган 2 аймактагы 8 айылдын тургундарына таза суу жеткирилип берилди. Ал эми турак жайларды ылай баткактан тазалоо, иштен чыккан көпүрөлөрдү калыбына келтирүү жана суу жээктерин бекемдөө иштери күчөтүлгөн тартипте ыкчам жүрүүдө. Материалдык чыгым боюнча жарандык короо комиссия иштеп атат. Канча үй жараксыз, канча үй авариялык абалда, канча капремонт болот, канча мал жандыктар, буну акимдин жетектөөсүндө жарандык короо комиссия өз жыйынтыгын чыгарып атат. Бул компетенция райондун деңгээлинде комиссия. Исанов, Гүлистан, Көкжар, Жаңы Ноокат айыл аймактарында ички жолдорду, арыктарды, короолорду тазалоо, калыбына келтирүү жумуштары өз нугунда жүрүүдө. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери селден кийин калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп, күчөтүлгөн тартипте иш алып барышууда. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахмеджанов, Ош облусу.